урматтуу мекендештер, 20 апрель 20 жылга карата статистикалык маалыматтарды берейин. Бир сутка ичинде жалпысынан 68 бейтап ооруканадан айыгып чыгарылды. Өткөн бир сутканын ичинде Бишкек шаарынан 10 бейтап, Нарын областынан 1, Баткен областынан 1 бейтап, Ош шаарынан 7, Ош областынан 42, Жалал Абад областынан 7, бардыгы тең кайталап алынган анализдердин терс жыйынтыктары менен бүгүнкү күнү үйлөрүнө кайтышты. Республика боюнча жалпысынан 201 бейтап айыгып, сакайып, ооруканадан чыгарылды. Өткөн сутканын ичинде тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жаңы 14 учуру катталды. Бул Ош шаарында 4, Жалал Абад областында 3, Бишкек шаарында 4, Нарын областында 1 жана Чүй областында 2 учуру. Эң өкүнүчтүүсү бир сутка ичинде тастыкталган COVID-19 диагнозу менен байланыштуу 2 адам каза болду. Чүй областынан 70 жаштан ашып калган бир аял киши жана Ош шаарынан 79 жаштагы эркек киши. Буларды айта кетсек, Чүй областынан ушул медициналык жардамга кеч кайрылып, жана өзүндө да өнөкөт оорулардан күч алып турган кезде кайрылган экен. Ошо медициналык толук жардам берип, алып калганга жетише албай калдык. Ош шаарындагы каза болуп калган адам болсо, ушу медициналык жайда болчу, дарыланып жаткан, бирок дагы эле ошол өнөкөт оорулары бар болгондуктан ошол биздин дарылоодон жыйынтык чыкпай ошо каза болуп калды. Жалпысынан республикада стационарларда ошо 7 адам ошо коронавируска байланыштуу каза болушту. Кыргызстанда тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жалпы 568 учуру катталды. Булардын ичинен Жалал Абад областында 105, Ош областында 147, Ош шаарында 87, Чүй областында 32, Бишкек шаары 115, Баткен областында 6 учуру, Нарын областында 68, Ысык Көл областында 8 учуру. Бир сутка ичинде коронавирус жуктуруп алган медициналык мекемелерде иштеп жаткан адамдардын саны 6-ны түздү. Бул Жалал Абад областында 3, Ош шаарында 1, Нарын областында 1 жана Бишкек шаарынан 1 адам. Жалпысынан ушу медициналык мекемелерде иштеген кызматкерлердин арасында 140 учуру катталды.